Саламатсыздарбы, эфирде акцент берүүсү. Ал эми бүгүн бизде конокто милициянын кайгылуу кызмат башкармалыгынын башчысы Исаков Алмазбек Карыпович. Бул бөлүм 2019 жылдын октябрында ачылып, 1 жылдын жүзү болуп калды. Ушул убакыт аралыгында жаңы түзүлгөн күч түзүм кандай көрсөткүчтөргө жетти? Канча кылмыштын бетин ачып, кандай реформа жасаганга жетишти? Мурунку милицияга салыштырмалуу кандай артыкчылыгы бар? Азыр эпидемия учурунда коомго кандай салым кошуп жатат деген суроолорго Алмаз Карыпович жооп берет. Студиябызга кош келиңиз, Алмаз мырза. Алгач эле айтсаңыз, кайгылуу милициясы 6 ай ичинде кандай иштерди аткарды? Элдин үмүтүн актап жатабы? Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Саламатсыздар. Айта кетсек, мына баарыңыздарга маалым болгондой, 2019 жылдын 31 октябрынан бери милициянын кайгылуу кызматы пилоттук долбоордо иштеп, ушул 2 районду иш алып барды. Ал эми ушул 2020 жылдын жыл башынан бери Бишкек шаарынын аймагында толук кандуу иш алып барып, бүгүнкү күндө милициянын кайгылуу кызматы өзүнө коюлган тапшырмаларды так аткарып келатат деп айтып кетет элем. Бүгүнкү күндө ушул 6 айдын ичинде жалпысынан 280 кылмыштын бетин ачты. Ушул милициянын кайгылуу кызматынын кызматкерлери тарабынан изин суутпастан, анын ичинде 280 кылмыштын оор кылмыштар бар. Адам өлтүрүү фактылары бар, 5 адам өлтүрүү фактысы, 6 каракчылык, 23 тоноочулук, анан башка кылмыштар менен ушул 280 кылмыштын бетин ачты. Андан сырткары 1100 жорук деп коебуз. Бул дагы жанагындай эле көчөдө майда бейбаштык кылган, үй бүлөлүк зомбулук жана башка жанагындай анча орчундуу эмес уурулук фактылары ушулар боюнча 1100 факты бетти ачылды, изин суутпай. Бул дагы мен ойлойм баягы өзүнүн бир жакшы жыйынтыгы деп, изин суутпастан, себеп дегенде ошол жердеги жабыр тарткан адамдарга ушул жардам иретинде изин суутпастан тез ачып, ушул милициянын ушул бүгүнкү күндөгү реформаларынын бирден бир ушул милицияга болгон элдин ишенимин көтөрүү дегенди дагы билдирет. Ал эми дагы тактап айта кетсек, ушул 6 айдын жүзүндө 77 миңден ашык протоколдор толтурулуп, айыппулдар салынган. Былтыр болсо ушул 40 миңдей протокол толтуруптур. Бүгүнкү күндө ушул былтыркы жылга салыштырмалуу 35 миңден ашык протоколго көбүрөөк толтурулган. Бул жерде айыптар салынган, ушул жол эрежесин бузгандыгы боюнча, ошондой эле жанагындай коомдук коопсуздукту бузган боюнча ушул протоколдор толтурулган. Бардыгы болуп ушу 131 миллион сом айыппулдар салынган бүгүнкү күндө. Былтыркы жылы болсо так 70 миллион штраф салынган экен, азыр бүгүнкү күндө 131 миллион штраф салынды. Анын эми өндүрүмүн айта кетсек, ушул бүгүнкү күндө 40 миллиондон ашык акча өндүрүлдү. Бул дагы бизге бир кичине эмесин болуп калды, ушул пандемия убагы болуп калып, ушул баягы жарандар көп иштебей, ошол себептерден баягы биз көп баягы өндүрүүгө эме болгон жок. Ал эми дагы жакшы жактарын айта кетсек, мына ушул милициянын кайгылуу кызмат башкармалыгы бүгүнкү күндө Бишкек шаарынын аймагында коомдук коопсуздукту жана жол кыймылынын коопсуздугун камсыз кылат. Мурда бул кызмат жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо, ошондой эле милициянын кайгылуу кызмат полку деп аталчу, ушул эки кызматты бириктиргендиктен ушул эки кызматтын функциясы бизге берилген. Ошондой эле жанакы 102 кызматына жарандар чалып, ошонун баарын тең 102деги чакырууларды тейлейт, коомдук коопсуздукту камсыз кылат жана ошондой эле жол эрежесин камсыздоо, алдын алуу боюнча иштерди уюштурат. Бүгүнкү күндө ушул Бишкек шаарынын аймагында 974 жол транспорт кырсыктары катталган. Былтыр болсо бул 1195 болгон. Былтыркы жылга салыштырмалуу 225 жол транспорт кырсыгы азыраак катталган да. Бул дагы мен ойлойм, бул баягы ушул жанагы коопсуз шаар долбоорунун камераларын койгондун кесепетинен, ошондой эле жана кайгуулдап кызматкерлер өзүнүн баягы милдеттерин так аткарганын бирден бир кесепетинен деп ойлойм. Ошон үчүн баягы себеп дегенде баягы кызматкерлер канчалык жол эрежесин бузган айдоочулар менен канчалык көбүрөөк баягы протоколдор толтурулуп, түшүндүрүштөр жүргүзүлүп, ушул баягы жол эрежеси бузбай көп эметпеген кесепетинен ушул жол транспорт кырсыктары да азайып, ушул айдоочуларыбыз дагы бүгүнкү күндө дисциплинированный болуп калды деп айта кетсек болот. Ошондой эле бүгүнкү күндөгү милициянын кайгылуу кызмат башкармалыгынын иш алып барышы ушул жол көзөмөл бөлүмү да бар. Бул жол көзөмөл бөлүмү ушул Бишкек шаарынын аймагындагы жанагындай эле жол чиймелерин, жол чырактарды, жол белгилерди, ушуларды көзөмөлдөө бүгүнкү күндө ушул бүт шаардын аймагын 1304 көчөнү
обследовать этип чыгышты. Жетишпеген жактардын баарын ушул Бишкек шаарынын мэриясына жана башка кызматтарга өзүбүздүн баягы сунуштарыбызды бердик. Ошондой эле баягы милициянын кайгылуу кызматында техникалык көзөмөл кызматы бар. Бул дагы кызмат бүгүнкү күндө Бишкек шаарынын аймагында 400 миңден ашык автоунаа каражаттар катталган. Анын ичинде юридикалык жактар бар, жеке жактар бар. Алардын баары менен бүгүнкү күндө ушул техникалык көзөмөл кызматы дагы өзүнүн ишмердүүлүгүн алып барып келатат. Бүгүнкү күндөгү ушул техникалык көзөмөлдөө кызматтын ишмердүүлүгү бүгүнкү күндөгү талаптарды баягы коомдук транспорттар менен иш алып барып өзүңүздөр көрүп атасыңар. Бүгүнкү күндө ушул пандемия убагында баягы коомдук транспорттарга өзүнчө бир чектөөлөр коюлуп атпайбы? Ошол себептен ошол биргеликте ошолор менен да иш алып барып өзүлөрүнүн былтыркы жылга салыштырмалуу абдан көп иштерди уюштурду. Ошол эле жана жол көзөмөл кызматы былтыр 70 миң айып салып өндүрүлгөн болсо, ошол баягы жол эрежесин бузуп, жанагындай жолдорду казып салып, же болбосо баягы уруксат кагазы жок баягы иш-чара уюштургандар боюнча бүгүнкү күндө ушул юридикалык жактарга 230 миң сом айып салынды да. Бүгүнкү күндө ушул жол көзөмөл кызматы боюнча. Ал эми бизде баягы полк кызматкерлери деп коебуз. Полк бар. Ушул баягы көчөдө жүзгөн биздин кызматкерлер кайгуулда иш алып барат. Бүгүнкү күндө булардын ушул 6 ай ичинде бизде баягы биринчи поток келип октябрь, ноябрь айларында иштеди. Ноябрь, декабрь айларында биринчи пилоттуу проекти болуп 250 кызматкер иштеген да. Ал эми ушул 2020-жылдын 1-январынан баштап 450 кызматкер иш алып барды. Ушул бир кварталчы 450 кызматкер. Булар дагы баягы экинчи тур менен келип, ушул баягы 3 айлык курсту бүтүп келип иш алып барышып, ушул баягы полктун кызматкерлери көчөдө баягы квадраттарды бөлүп, биз биринчи кварталда баягы 450 кызматкер менен Бишкек шаарын толук камтыганга мүмкүнчүлүгүбүз болгон жок. Себеп дегенде биздин штаттык бирдигибиз 811 кызматкер да. Ошол 811 кызматкер толук кандуу болгондо Бишкек шаарынын аймагын биз толук кандуу камтып, мындан дагы жакшы ийгиликтерге жетишмекпиз деген эми Кудай буйрса келечек алдыда азыр кызматкерлер топтолуп атат. Ушул бир квартал 450 кызматкер иштеди. Азыркы учурда канча? Азыркы бүгүнкү күндө 684 кызматкер. Ушул баягы как раз пандемия убагы болуп калды. Марттын бир 25-inde 3-чү турдагылар 100 канча бала келди. Андан кийин майда дагы ушул дагы 100 канча бала келип, 77 бала келип, ошону менен бүгүнкү күндө 684. Ушул акыркысы ошо майда толукталды да, 77 бала келди. Марттын 26-сында келген бизге 150 кызматкер келген. Ошондо бүгүнкү күндө биз 684. Азыр балдар 3 мүнөт менен иштеп атат да. Бүгүнкү күндө азыр кызматкерлер 2 мүнөт менен иш алып барып атат. Себеп дегенде бизде баягы 12 сааттан. 12 сааттан иш алып барып атат. Себеп дегенде бизде азыр бүгүнкү күндө күчөтүлгөн тартипте иш жүргүзүп атабыз. Ошол учурда мына биздики 12 саат автопатрулдар, автокайгул 12 саат, эми пеши баягы жөө кайгул деп коебуз. Булар 8 сааттан иш алып барып атат. Себеп дегенде 8 саат бою көчөдө басып туруш. Андан сырткары бүгүнкү күндөгү ушул милициянын кайгыл кызматы 684 кызматкер деп атпайбы? Ошондо биздики ушул экинчи квартал менен ушул 684кө жетет. Эми Кудай буйрса мына азыр 3-чү турга конкурс жарыяланды. Булар эми күзүндө келет да. Күзүндө окуп бүтүп келет. Ошондо биз Кудай буйрса толук кандуу иштеп калсак, штаттык бирдик 800 окуп атышат да. Учурда бүгүнкү күндө конкурс жарыяланды да. Ошон үчүн алар баягы бүгүн азыр конкурс жарыяланды. Азыр прием документ болуп атат. 17-сине чейин болот. Каалоочулар болуп келип катышса болот. Өзүнүн баягы эмелери бар. Кандай багытта эме кылыш керек. Ушу 17-июлга чейин прием документ болот. Документтерди кабыл алып болот. Андан кийин баягы өзүнүн дене тарбия боюнча, тесттер боюнча тапшырып иш алып барат да. Ошого чейин эми бул айтайын дегеним, ушул 6 айдын ичинде ушунчалык баягы ушул бир жакшы жетишкендиктерге жетиштик деп ойлойм. Себеп дегенде толук кандуу кызматкерлер толук болбосо дагы ушул баягы жетише албасак да ушундай болду деп. Анан эми Кудай буйрса могу күзүндө эгерде 811 кызматкер келип толук кандуу болуп Бишкек шаарын толук кандуу камтый турган болсок, коомдук коопсуздукка, жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоого абдан эле бир чоң салымдарды кошуп, бир аябай жакшы ийгиликтерге жетишебиз деген ойдомун да, Кудай буйрса. Сиз айткандай бул жаңы түзүм бир убакта эле эки функцияны аткарып жатпайбы? Ушул канчалык деңгээлде эффективдүүрөөк дейсиз? Эми чындап келгенде бул өзү негизи туура эле. Себеп дегенде мисалы үчүн
милициянын кайгылуу кызматкери көчөдө бир мисалы үчүн эгерде бизге жалгыз гана жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо боло турган болсо, кызматкерлер жалгыз гана ошо жолдо жүргөн автоунаа каражаттары менен жол эрежесин бузгандар боюнча иш алып барып калмакта. А бүгүнкү күндө бизде жалгыз эле жол эрежеси эмес, коомдук коопсуздукту ошондой эле жарандардан келип түшкөн чакырууларды 3-4 багыт иш алып барып атпайбызбы? Жарандардан келип түшкөн чакырууларды оперативдик түрдө тейлөө, ошондой эле баягы жарандарга жардам берүү. Коомдук коопсуздукта эми көчөдө кайгуулдап жүргөндөн кийин ар бир милиция кызматкери көчөдө болуп жаткан өйөн учураган нерсени же болбосо коомго бир каршы болуп аткан нерсени ал милиция кызматкери баягы өзү милдеттүү түрдө анын алдын алыш керек, аны болтурбаш керек, аны ошол жерде чечим кабыл алып чара көрүш керек да. Анан өзүңүз ойлоп көрсөңүз, бизге жол эрежеси болуп койсо, ал жолдо кайгуулдап кетип бараткан болсо, көчөдө мастар ичип алып урушуп талашып аткан болсо, биздин функция эмес деп кетип калган туура эмес да. Ошон үчүн бул туура эле негизи, бирок кызматкерлерге азыр эми кичине көнүп калды. Башында чындыгында кыйынчылыктар болгон. Себеп дегенде баягы жол эрежеси менен дагы иш алып барыш керек, абдан маалымат, жол эрежеси боюнча дагы камсыздоо боюнча да өзүнүн абдан көп беренелер көп. Ар бир бузуулар боюнча баягы квалификация кылыш керек, талдоо жүргүзүш керек. Ошол эле учурда коомдук коопсуздук боюнча дагы, тартип бузгандар боюнча дагы. Ошон үчүн баягы башында кызматкерлер кичине көнө албай, улам бир багытынан аксап ушинтип атышты. Ошондой эле 102 чакырыгы болгондо да кызматкерлер баягы көбү жаңы келип, башка кызматтардан келишип, 102 чакырыгынан кандай тейлеш керек, кандай баягы нормативдик документтерди толтуруш керек, ошол учурда кантип баягы кандай реакция, кандай действия кылыш керек, ошол барган учурда ошол жерлерде кичине баягы кыйынчылыктар болот. Бирок биз ошого карабастан кызматкерлерди үйрөтүп, көрсөтүп, 3 ай жетиштүүбү ошолорду үйрөткөнгө? Негизи 3 ай жетиштүү эле. 3 ай жетиштүү. Ушул 3 айдан келгенден кийин биз кызматкерлерди сразу алып туруп эле баягы өзүнчө жалгыз койбойбуз, жанына мурдагы кызматкерлерден кошуп беребиз да. Ошон үчүн ал баягы көнүп кетет. Кызматка чыккандан кийин бир 10 күндөн кийин баягы кызматкерлер уже такшалып, уже көнүп калат постоянно. Себептен күнүгө баягы чыгат, жарандардан келип түшкөн чакыруулар, ар кандай чакыруулар болот. Ошонун баары менен уже барып көрүп, баягы өз колу менен кармап көргөндөн кийин, мындай кылсам болот экен, тиндей кылсам, кармап уже көнө баштайт да. Уже бир айда уже такшалып калышат абдан эле. Жаңы келген кызматкерлер, жарандыктан жаңы келген кызматкерлер эми действительно арасында баягы адамдын өзүнүн способность болот го, ошол сыяктуу тың кызматкерлер бар. Келер менен сразу алып, баягы өзүн инициатива кылып, мындай кылыш керек, тиндей кылыш керек деп өзүнүн эмеси менен алып кеткенчи. Ал эми баягы мурда иштеп жүргөн кызматкерлер бар. Эми баягы буга чейин деле ошондой учурлар да болуп келген да. Ошон үчүн алар баягы тоже алып кеткенге баягы мүмкүнчүлүктөр бар да. Анан биз келгенде, мисалы үчүн, эгерде баягы 2-2-ден болуп иштейт да. Бир автоунаада 2, бирөөсүн же жарандык, бирөөсүн баягы мурда кызматта иштеген. Экөөбүз совмещать этебиз да. Мисалы үчүн жаңы келген кызматкерлерди эски баягы 1-2 турда келген кызматкерлерге аралаштырып, ушуну баягы көрсөтүп, ал баягы как наставник болуп көрсөтүп, үйрөтүп иш алып барганга эме алабыз да. Кайгуу милициясы эпидемия учурунда кандай салым кошот? Эми мына ушул марттан бери, 25-марттан бери баягы өзгөчө абал учурунда чындыгында эми баарыңыздарга эле маалым, шаардын ичинде баягы бүгүнкү күндөгү замандын талабына ылайык милициянын кайгылуу кызматынын автоунаалары, баягы ичиндеги бизге берилген техникалык каражаттар ошол баягы жетиштүү болгондуктан пандемия убагында ушул как раз бүтүп аткан убакта биз бир 500 кызматкер, 550 кызматкер болуп калдык как раз пандемиянын баягы өзгөчө абал учурундачы. Ошол учурларда өзүңүздөр көрдүңөр, Бишкек шаарынын аймагында баягы алдын алуу боюнча, эскертүү боюнча көп иштерди алып бардык. Ошондой эле баягы коменданттык саат учурунда дагы ушул түн ичинде жалаң автоунаалар менен биздин милиция кайгылуу кызматкерлери өзүнүн салымдарын кошуп, ушул баягы тартипке чакырып иштерди уюштурдук. Эми бүгүнкү күндөгү ушул өзгөчө кырдаал учурунда, ушул өзгөчө абал учурда деле Бишкек шаарынын аймагында баягы тегеретте кольцого алып, элдерге түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, токтотуп, күнү түнү чындыгында кызматкерлер абдан иштешти да. Мындай айтканда эс албай иштешти да. 12, 14 саат, 16 саатка чейин кетип атты. Себеп дегенде мына эртең менен саат 5-те келип, 5:30 уже постторго туруп калып атты. Түнкү саат 10-11ге чейин. 11де баягы кызматтан үй келип, баягы табелдик огат чукуралдары төшүндө видео регистраторго тапшырып үйүнө кеткиче 12 болот. Алар кайра эртең саат 5-те келиш керек. Алардын баягы ошол убакта автоунаалар токтотуп атпадыкпы. Биз ошол баягы кызматтуу унаалар менен кызматкерлерди ташып, ушул
4 саат 5 сааттан уктап эле жумушка чыгып иштеп, кызматкерлерге рахмат, күнү түнү туруп иштеп беришти. Ал эми ушул өзгөчө кырдаал учурунда бүгүнкү күндө азыр ушу Бишкек шаарынын киреберишиндеги санитардык карантиндик посттордо биздин кызматкерлер иш алып баратат, 12 постто. Ушул күнү түнү ал жерде дагы күнү түнү ошол жерде турушат кызматкерлер, ички иштер органдарынын башка кызматтык түзүмдөрүнүн кызматкерлери менен бирдикте ошол жерде турушат. Андан сырткары ушул мына шаардын ичинде бүгүнкү күндө биз кызматкерлер ушундай талаптарды коюп атабыз. Баягы жарандарга ушундай оор акыбалда биз жардам беришибиз керек. Биз баягы бүгүнкү күндө өзүңүздөр билесиздер, жанагындай жарандык активисттер кичине нарушение болсо эле сүрөткө тартып, мына бул жерде нарушение болуп атат, мына мурекени тигинтип койду, мына патрулдук милиция токтотуп, протокол толтурбай кое бербейди, тигинтибейди, метибейди деген көп ушундай баягы интернет тармактарында ушундай тараган жарандык активисттер тарабынан таркатылып атпайбы. Биз ошолорго себептегенде биз мындай ушундай оор учурда жөн эле түшүндүрүү иштери менен чектелип атабыз. Себеп дегенде ар кандай учурлар болуп калат. Кээ бирөө баягы больницага шашып бараткан болот, кээ бирөө дары издеп чуркап жүргөн болот. Автоунааны туура эмес жерге токтотуп чуркап кирип кетет, аптекага кирип кетет, же болбосо ошол жерге туура токтой келип калат. Бирөөнү түшүрүш керек болот, отуруш керек болот. Ошондо эле кээде кызыл жарыктан өтүп кетишет, чырактан өтүп кетишет. Адам баягы кыйналып турган учурда ар кандай бузууларга барышы мүмкүн да. Биз ошону кызматкерлерге айтып атабыз бүгүнкү күндө, что баягы жарандарга түшүндүрүү иштерин жүргүзүү менен ошону баягы туура кабыл алып, эскертип, экинчи мындай кылбасын эскертүү менен. Ал эми ушундай учурлар болот, кээ бирөө жөн эле көчөдө ичип алып айдап, же болбосо жөн эле эч кандай бир эмеси жок, себеби жок эле машинаны айдап алып эле ичине 3-4 отуруп алып эле шаракташ ары бери айдап ошону баягы нарушать эткендерге кызматкерлер ал жерден көрүп, ошол жерден карап, ошол учурга обстоятельствага жараша карап туруп анан баягы протокол толтуруп, чечим кабыл алып ушундай эме кылып атышат да. Ал эми ушул кызматкерлер тарабынан да биз ушундай талаптарды коюп атабыз. Түн ичинде баягы көчөдө кетип бараткан киши болсо, мына автоунаалар, коомдук транспорттор токтоп калат. Күндүз токтоп атат, өзүнүн баягы чектөөлөрү менен. Анан кээде бир кары картаңдар болот, көчөдө баягы ар биринин эле баягы таксиге акчасы жок. Жөө кетип бараткан болот, же кыйналып аткан болсо, биз кызматкерлерге айтып атабыз, барып сураганын, эмне жардам керек экен. Ошончолук баягы эме боло турган болсо, жеткизип койгула, эчтеке болбойт. ошол эле учурда жанагындай больницага бараткан болсо, больницага жеткизип койгула. Ошондой эле жана ооруп кетип бараткандар болуп, же нарушать этип эле, же жанагындай бир пробкаларга туруп кала турган болсо, сопровождать этип жеткизип койгула, ооруп аткан болсо деп, ушундай талаптарды коюп, бүгүнкү күндө ушул кызматкерлер ушул багытта көп иш алып баратат. Чындап келгенде мына мурда бир күндө толтурулган протокол 900 миңге чейин протокол толтурулчу. Бир күндө. Бир күндө. Азыр протокол где-то 90-дон 150ге чейин эле протокол толтурулат да. И причем ошол протоколдордун баары тең эле баягы 10% десек болот. И ушул баягы өтө оор баягындай ичип алып айдаган, же болбосо жанагындай бир тентек кылып автохулиганство деп койсо, автобейбаштык деп койсо, машина баягы элдер ушундай акыбалда турса, баягы машинаны ар айдап, бер айдап, чимирилтип айдап ушундайларга, жанагындай гонка кылгандарга коркунуч жараткан учурларда, ошол учурларда баягы протокол толтурулуп атат да. Мен ойлойм баягы айтсаңыз, азыр 4 район бар эмеспи Бишкектечи? Да. Бир мөөнөттө канча экипаж чыгып атат? Анан жетишип атабы? Себеби сиздердин кызматкерлер да ооруп атат болушу керек. Бул биздики ушул Бишкек шаарынын аймагын биз 41 чарчыга бөлгөнбүз. Ар бир райондо 10 чарчыга бөлүнгөт. Октябрь району гана 8 чарчыга бөлүнгөн дагы. Ленин району баягы жайгашкан чоң болуп жаңы конуштар көп болгондуктан аны биз 13 чарчыга бөлгөнбүз да. Ушул эгерде ушул баягы кызматкерлер чынын айтканда көп ооруп атышат да, ошол башында ошол бир чыкканда 40тан 41, 45, кээде баягы күчөтүлгөн тартипте иштеп атканда 60га чейин экипаждар бир чыкканда ушундай чыгып атат да, баягы өзгөчө абал учурundачы. Анан кийин өзгөчө кырдаал өткөндө баягы автоунааларды кыскартып 40га түшүрдүк. Ушул ар бир чарчыга өзүнүн чарчысын тейлегенге депчи. Ошондо азыр бүгүнкү күндө бир чыкканда 30-31 ушундай болуп калды. Себеп дегенде кызматкерлер ооруп атканы бар. Аны эс алдырып кайра баягы башка кызматкерлер да күзүндө мынакей кайра эле шайлоо башталса, кайра эле баягы күчөтүлгөн тартип иштебестин баягы эс алууга чыкпай калбасын деп, ушу кызматкерлерге да эс алуусун да карап, ал жагын дагы мыйзам чегинде эс алуусун берип атабыз. Анан ооруп аткан балдар ошол себептен баягы кызматкерлер жетишпей бүгүнкү күндө мисалы үчүн эртең менен 30
31-32 ушул баягы зависимости кээде кээ бир эртең менен ооруп калат, кээ бир баягы выходной алып калат, ошон үчүн 30-32 ушундай болуп чыгат. Кечкисин кайра саат 7-8ден эртең менен 8ге чейин дагы эле ошондой автопатрульдер чыгат. Бирок мурдага караганда эми баягы кылмыш азайды деп деле айткандан алыспыз. Жол транспорт кырсыктары азайып атат, кылмыш мурдагыдай эле. Эми колдон келишинче жетишип атат. Оператив түрдө кээде баягы жетишпей калат. Себеп дегенде биз бүгүнкү күндө Бишкек шаарынын аймагында обсервациялар болуп атпайбы? Жанагындай күндүк стационарлар лечение алып, ал жерге дагы кызматкерлер ошол кайгулдун борборун ошол жерге кылып койгонбуз да, ошол жерге барып турушат. Ал жерде себеп дегенде баягы жол тыгындары болуп калышы мүмкүн, ар кандай болуп калат. Ошон үчүн ал жерде жолду ретке келтирип, жарандар менен түшүндүрүштөрүн жүргүзүп, ал ошол жердеги медицина кызматкерлерине да жагы ошол жерде турган күзөттө турган милиция кызматкерлерине да жардам берип, ошол жерде иш алып барышат. Жанагындай чакыруулар түшүп калган убакта чакырууну барып тейлеп, кайра келип ошол жерге турат да. Ошон үчүн баягы көп учурларда обсервацияларга кызматка ошол жака коюп атабыз. Анан түнкүсүн дагы ошондой больницалардын жанына коюп атабыз. Себеп дегенде өзүңүздөр билесиңер, эми түн ичинде баягы ооруган ата энесин, туугандарын алып келет, ал жерге элдер чогулат. Анан өзүңүздөр көрүп атасыздар, каза болуп калгандар болуп атат. Анан ал жерде баягы ар кандай эме ушулар болуп кетип атат. Ошол медицина кызматкерлеринин коопсуздугун тартипти карап, медицина кызматкерлеринин да коопсуздугун карап, ошол жерде кызматкерлер күнү түнү кайгулдун борборун ошол жерге кылып, ошол жерде кызмат өтүп атышат бүгүнкү күндө. Ошол эле учурда ошол жерге келгенде ар кандай учурлар болуп калып атат. Кээ бири баягы кыйналып келгендер болот, башка больницага барыш керек болуп калат. Ошол учурда автоунаасы жок болуп калса, кызматкерлер кыйналып аткан кызматкерлерди, баягы жарандарды ушул жакыныраак больницаларга жеткизип коюп атышат кызматкерлер. Эми айтсаңыз, мисалы азыркы учурда бирөө дарыканага баратып, бирөө же ооруканага баратып протокол түзбөй атабыз деп атпайсызбы? Ал эми коопсуз шаар долбоору боюнча кандай болуп атат? Алардан барган айыптарды сөзсүз түрдө төлөш керекпи? Алардын боюнча, коопсуз шаар долбоору боюнча алардын баягы видео камераларын баары иштеп атат. Ал жерде нарушение кылбаш керек жок. Ал жерде жеңилдик жок. Ал жер бай өзүнүн ишинде алып барып атат да. Биз бул ушул өзгөчө абал учурда, өзгөчө кырдаал учурунда, ушул баягы пандемия болуп, ушундай илдеттер өрчүп бараткандан ушул кызматкерлер элге көбүрөөк жардам берсин, ушул эл менен болсун, ушул коюлган тапшырма аткарылып, ушул милициянын кайгылуу кызматкерлери элдин ишеничине ээ болуш үчүн ушундай баягы элге жардам берүү максатында ушундай иштерди уюштуруп атабыз да. Бүгүнкү күндө ушул протокол толтурбай, наоборот, биз ушул элдерге жардам көрсөтөлү депчи. Ал эми жана коомдук транспорттун айдоочуларына дагы бир белгисиз күчтөрдөн коркутуп үркүтүүлөр болуп жатыптыр. Ошол боюнча маалыматыңыз барбы? Бул башында жанакы комиссия тарабынан чектөөлөр коюлбадыбы? Комиссия тарабынан чектөөлөр коюлуп, бул дагы баягы илдет тарап бараткандан ушул коомдук транспорт биринчи биздин баягы ачак болуп атат, ошол жерден көп чыгып атат деп ушул баягы чектөө коюп, саат 10го чейин, анан 10дон 5ке чейин иштебейт деп, анан Орто жерде бир ушул бир күн ушундай болду. Баягы элдер маршруткага чогулуп алышып, айдатпайбыз, тинтпейбиз деген фактылар болду. 1-2 факты болду, ошону жал жакта болду. Анан 12-нчи микрорайондо жанагы конечный остановкада болду. Ал жерде барып, биздин кызматкерлер барып түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, анан ошону менен чектелип, азыр бүгүнкү күндө ушул коомдук транспорт өзүнүн белгиленген тартибинде иш алып барып атат. Ошол эле учурда биздин кызматкерлер, транспорт кызматкерлери менен жана ошондой эле санэпидстанция кызматкерлери менен биргеликте ушулордун баягы нормаларды сактап атканы боюнча ар бир райондо кызматкерлер бөлүнгөн. Ошолор менен биргеликте комиссионно чыгып, жанагындай маршрутка келип токтогон базарларда, конечный маршруткаларда, автовокзалдарда ошол жерге келип, баягы санитардык норманы аткарып атабы деп ошол биргеликте иш алып барып атат бүгүнкү күндө. Ал боюнча санитардык эпидемиологиялык борбордон алар өзүнүн кызматкерлери ушул норманы сактабаган үчүн өздөрүнүн баягы тиешелүү чараларын көрүп атат. Биздин кызматкерлер баягы транспорт боюнча аларга жардам беретине жардам көрсөтүп, бирок биздин кызматкерлер ал транспорттарга протокол толтурган жок. Себеп дегенде санитардык норма боюнча ал биздин функцияга кирбейт. Биз болгону аларга жардам берип, түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, документтерин карап, колдоо көрсөтүп, күч түзүм жанагындайлардан коргоп, белгисиз авто. Ошол эле учурда андан сырткары биздин жана автопатрулда жүргөн кызматкерлер ушул баягы эртең мененкисин бир маал конечный маршруттарды карап коюшат. Себеп дегенде болуп калышы мүмкүн да, айдатпай жүргүзбөй депчи. Башында ошол ар бир конечныйларга эртең менен саат 6дан баштап түнкү смендеги балдарды коюп аттык. Алар барып
түшүндүрүштөрүн жүргүзүп карап баягындай коркунуч келтирген жокпу или там кандайдыр бир коркуу дүркүтүүлөр болбой элеби деп ошондой түшүндүрүштөр менен чектелип аттык да. Ал эми жана жол кырсыгына кабылган унаалар мас абалында унаасын башкарып жанагы инспекторлорго ачкычын бербей, ошолорду жанагы айып короого жеткириш үчүн атайын порталдар иштеп жатпайбы? Ошол порталдар жетиштүү элеби? Канча портал иштеп жатат азыр? Түнкүсүнбү, күндүзбү? Бул жерде ушу Кыргыз Республикасынын Ички иштер министринин жол кыймылын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгы тарабынан тендер өткөрүлүп, өздөрүнүн баягы портал групп деген ушул утуп чыккан экен. Алар ошо өздөрүнүн баягы условиясы боюнча 5 жыл иштейт экен. Бүгүнкү күндө ушул жана шаардын ичинде иретсиз токтогон, жанагындай токтоп салып кетип калган жерлерге боюнча Бишкек шаарында 10 портал иштеп атат. Андан тышкары жанагындай эле жол транспорт кырсыктары болгон убакта дагы иштей турган 5 портал бар да, 15 портал. Ушул андан да кошумча азыр өткөн көчө жакында ушу дагы договорсу көбөйтүп атабыз деп аткан. Именно жол транспорт кырсыктары боюнча топтолгон болгон унааларды ташуу үчүн порталдарчы. Эми бүгүнкү күндөгү өзгөчө кырдаал убагында бул порталдар жетиштүү эле. Мындай учурда бул порталдар Бишкек шаарынын аймагында портал жетишпей, жанагы кызматкердин убактысын кармап коет атпайбы? Портал күтүп 6 саат убактысын кармап атат. Эми бул жерде мындай да жери бар да, мисалы үчүн кээ бирөө ключун бербейт, же болбосо айдабайт, анан портал чакырып, анан портал келип жүктөлүп атканда макуланды айдайм дейт да. Ушундай көп учурлар болот да. Себеп дегенде ал порталга да өзүнчө акча төлөп калат, ошон үчүн мейли анда кайра айдайын деп ушул 1 саат кээде күттүрүп, ары кетип бери кетип атат. Анан биздики түнкүсүн баягы рейдтик иш-чаралар өткөргөндө ушу порталдарды дежурство коебуз. А так түнкүсүн баягы аябай таптакыр болбой калган учурда болот. Бизде жана дежурство эткен порталдар бар, атайын багытта. Ошолорду баягы телефондорун алып коет, анан кечинде жанагындай болуп таптакыр болбой калган учурда ошон үчүн алар үйүнөн барып тургузуп, анткени себеп дегенде булар баягы частный компанияда. Биздин кызматкерлер болсо биз баягыдай өзүчө дежурство кое алмакпыз. Булар частный компания, булар баягы үйүнөн туруп келип, анан машинасын оталдырып келгиче ошон үчүн көп убакыт өтүп кетет да. 1 саат, 2 саат убакыт өтүп кетет. Анан кээ бирөө ошентип булар деле айтышат. Биз үйдөн келип машинаны оталдырып, анан жеткенде жок кереги жок деп коет. Жөн эле түн ичинде келебиз деп. Ушундай оорачылык болуп атат депчи. Ал баягы түнү менен дежурство кое турган болсок, азыркы жөн эле түн ичинде же эчтик кандай чакыруу болбой жөн эле туруп калат. Эртесин ал эс алыш керек болот. Же болбосо аны эс алдырбай айдата албайсың. Себеп дегенде эс албай туруп эртесин кайра машина айдай турган болсо, ал машина жүктөйт. Анан жолдо жол транспорт кырсыгына кабылышы мүмкүн. Ошон үчүн бул жерде дагы эме да. Анан бул азыр бүгүнкү күндө өзгөчө абал учурундагы порталдар Кудай буйрса көбөйтөсүңөр. Эми Кудай буйрса азыр эми каралып жатат ал жагы. Эми ал жагын өзгөчө абал учурундагы азыр жетиштүү эле порталдарчы. Анан кийинки жагында келечекте баягы шаарда транспорттор көбөйүп, азыр эми транспорттор көп жүрбөй эле да, транспорттор көбөйүп жанагындай болуп калган учурда анда уже көбөйтүүгө турат. Экономикалык кризис Кыргызстанда эле эмес, дүйнө жүзүндө болуп атпайбы? Айтайын дегеним, милиция кызматкерлеринин айлык маянасы убагында эле берилип жатабы, кармалган жокпу? Кармалган жок. Милициянын айлык маянасы бүгүнкү күндө бизге убагында төлөнөт. Ошондой эле мынакей баягы өзгөчө абал учурунда иштеген айлыктарын да алышты. Баягы өзгөчө кошултулган айлыктар менен кызматкерлер бүгүнкү күндө айлык жагынан мындай айтканда бизде маселе жок. Кызматкерлер мурда 10 миң, 15 миң алып айлык алып иштеген кызматкер бүгүнкү күндө 28-30 миң айлык алып атат. Эми бул жерде эч кандай маселе жок да. Наоборот, жакшы болуп калды дейт кызматкерлер менен сүйлөшсөң. Ошол жараша азык түлүк да кымбат деп атпайбы? Мурункуга салыштырмалуу. Мурункуга салыштырмалуу эми абдан эле жакшы эле болуп калды. Мисалы үчүн кызматкерлер менен сүйлөшсөң айтат, мурда ошол алып баягы эметчилик азыр абдан эле жакшы болуп калды деп. Анан мына өзгөчө абал учурунда иштегенде дагы кызматкерлер жана кошумча төлөнбөдү. Бул дагы абдан аябай кызматкерлерге аябай жардам болду да. Кызматкерлер кадимкидей аябай жакшы болуп калды деп баягы көздөрүнүн баягы ыраазычылыктарын айтып атат да кызматкерлер. Эл ичинде коопсуз шаар долбоорунан түшкөн акча кимдин чөнтөгүнө түшүп атат деген дагы суроолор бар да. Ошол боюнча айта кетсеңиз, балким айлык маянага жумшалабы? Эми бул коопсуз шаар долбоору боюнча бул баягы жол кыймылын коопсуздук камсыздоо башкармалыгы иш алып барат булар менен. Өзүнчө баягы центр мониторинг деп коебуз. Ошол жакта баягы өздөрүнүн сервиси бар. Анан ал жактагы баягы акчалар боюнча бизде андай маалымат жок. Себеп дегенде биздики ал жак менен эч кандай байланышкан эмес. Биздики алар менен байланышканыбыздын бирден бир эле себеби жана биз коопсуз шаар долбоорундагы төлөнбөгөн штрафтар
биздин жанакы кызматкерлердин электрондук планшетинде төлөндү төлөнбөдү деген маалыматтар ошол жакта да. Анан кызматкерлер текшерип, анан төлөнбөгөн учур болсо биз кызматкерлер анан апарып айыппунага жайга токтотот да, төлөнбөгөн штрафтар боюнча. Бул мыйзамда көрсөтүлгөн, ушул 31 беренеде көрсөтүлгөн. Айдоочулук автоунаадан баягы эгер коопсуз шаар долбоору боюнча жалгыз эле коопсуз шаар долбоору эмес, ушул жол эрежеси боюнча төлөнбөгөн айыппулдар боюнча автоунааны ушул атайын токтотуш жайга токтотуп, кызматкерлер протокол толтуруп берет да. Калганы болсо баягы токтоткондон кийин төлөнүп, андан кийин аны чыгарып кетет. Коопсуз шаар долбоорунун түшүп жаткан акчалар ал жак боюнча бизде маалымат жок. Ал себептен дегенде центр мониторинг деген бар, жол кыймыл коопсуздук башкармалыгы, ошолордон маалыматтар ошол жакта. Биздики болгондо ушул коопсуз шаар долбоору менен байланышканыбыз ошол жана биздин планшеттеги төлөнбөгөн штрафтар боюнча иш алып барат да. 31 берене боюнча майдалап айта кетсеңиз, мисалы канча сомдон өйдө болсо айып ал жерде көрсөтүлгөн эмес, мынча сом депчи. Себеп дегенде ушул бузуулар жөнүндө кодексте көрсөтүлгөн 342 беренеде 1 айдын ичинде протокол толтургандан кийин 1 айдын ичинде айыппул төлөнүш керек. Эгерде 1 айдын ичинде төлөнбөсө, 1 ай убакыт өткөндөн кийин ал айыппулга туум өсө баштайт. Ошентип, эгерде 1000 сом салынган болсо, ал 1 айдан кийин төлөбөсө, ал 1000 сом 2000 сом болуп өсөт. 100 күндүн ичиндечи. 3 айда дагы 1000 сом кошулат да, ошо менен токтойт. Биздин ошол жерде кызматкерлер, бизде жанагы правоприменительный практика деп коет, ошол жерде отурган кызматкерлер базада турат, ал протоколдор. Ошо базадан карап, 1 ай өткөндөн төлөнбөгөн штрафтар боюнча туум өсүү жөнүндө токтом чыгарып, анан ал баягы өзүнүн 1000 сом салынса, ошол 1000 сомго жеткенден кийин, ал токтогондон кийин биз ал туум жөнүндө чыгарылган токтомду сот аткаруучуга жөнөтөбүз да. Ошол эле учурда биздин кызматкерлер жана төлөнбөгөн айып деп атпайбызбы, 31 беренеде прим 1 2 бөлүмүнүн 8 пунктунда көрсөтүлгөн. Ал жерде эгерде жана 342 беренеде көрсөтүлгөн 1 айдык убакытта төлөнбөгөн штрафтарга автоунааны айып унаа токтотуш жайга токтотууга мүмкүнчүлүк болот да. Ошол жерде көрсөтүлгөн. Ошон үчүн бизде азыр укук барбы? Карчектен карап 10 000 сомдон ашып кетсе барып айып корго токтотуп койсо болобу? Жок, ал жерде көрсөтүлгөн эмес. 10 000 сом, 1000 сом болсо деле барып токтотпой берет. Эгерде 1000 сом айыппул салынган, бирок төлөнө элек болсо, ошол 1000 сом менен деле барып мөөнөтүнөн өтүп кеткен болсо, ошону менен деле токтото берет. Ал жерге 10 000 сомдон суммага жок, сумманын айырмасы жок. 1000 сом болобу, 100 000 сом болобу, штраф убагынан өтүп кетип төлөнбөгөн болсо, автоунааны баягы атайын токтотуш жайга токтоткон үчүн бар. Азыр инспекторлордо атай жолго туруп жезел менен тосконго укук барбы? Жок, азыр таякча менен бул баягы өзгөчө абал учурунда же болбосо жанагындай бир атайын иш-чаралар өткөрүлүп калган болот. Мисалы үчүн автоунаа угон болуп, мисалы үчүн бүгүнкү күндө биздин жана 12 санитарный карантин посту атпайбы, ошол жерде иштеп аткан кызматкерлер таякча колдонуп иштегенге болот. Шаар ичиндечи? Шаар ичинде жанагындай бизде перехват, жанагындай бир атайын биздин өзүбүздүн иштелип чыккан иш пландарыбыз бар. Ошол иш пландар учурунда кызматкерлер баягы ошол өзүнүн баягы белгиленген посттор болот. Дислокация боюнча ошол жерге турганда автоунааны токтотконго уруксаты бар да. Бул буйрукта көрсөтүлгөн. Ал эми калган учурларда ал деле биздин жанагы атайын иш-чаралар 2 сааттык ушундай эле иш-чараларда ошол учурда гана токтоп убактылуу иштегенге. Калган учурларда болсо таякча колдонгонго болбойт. Мындай эле эгерде кандайдыр бир нарушение болуп кала турган болсо, кызматкер автоунаа менен болгон болсо, баягы өзүнүн үн чыгаруучу аппараты менен токтотуп, анан иш-чара колдонот. Эгерде жөө кайгылуу болсо, ошол жерден баягы колу менен токтотуп. Эгерде инспектордун көз алдында тартип буза турган болсо, ошол чара колдонот. Бирок таякча колдонбойт. Мүмкүн токтоп бир жерге туруп алып, бир токтоп андай иш-чара болбойт. Жана ошол эле инспекторлор чоң кызматта иштеген адамдарды токтотуп алсачы, анан алар тааныш билиштерге чалып, жоопкерчиликтен утулуп кетишпейби? Эми андай учурлар болуп атат. Андай учурлар болуп атат. Биздин кызматкерлердин түшүндө видеорегистратор бар. Бул видеорегистраторлар ошол эртең менен келет да, кызматкерлер алат. Ал жерде запись жүрөт. Звуктары менен, бүт баары менен, түнкүсүн ночной режим бүт баары иштейт. Ошол эми кызматкерлер кээде ошондой учурлар болуп калып атат. Но биздин ошол эле учурда аны көзөмөлдөй турган ошо видеорегистратор бар. Видеорегистраторду алып келип, жана биздин серверге зарядкага сайганда ал жерде маалыматтар бүт серверге түшөт. Ал серверде биздин атайын бөлүм бар.
Бизде өзүбүздө бир бөлүм бар. Отдел цифровизация деп коет. Ал жерде 6 кызматкер иштейт. Андан тышкары Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгында ачылды. Тоже ошондой бөлүм бар. Ал жерде дагы көп кызматкерлер иштейт. Алардын аппаратуралары бар, баягы компьютерлер бар. Ошол жерде отуруп алып кызматкерлер, анан кызматкерлердин бир күнкү алып барган иш аракетин ошол видеорегистратор менен көзөмөлдөшөт дагы. Анан алар билдирме менен кайрылышат. Мисалы үчүн Баланчаев деген инспектор могу жерде туруп, нарушение болгон учурда алып туруп, аны протокол толтурбастан кой берип салды депчи. Анан ошол боюнча биз кызматтык жүргүзүп, эмне себептен кой бергенин, эмне себептен чара көрбөй койгонду боюнча деп туруп анан чара колдонобуз. Бүгүнкү күндө ушул 6 айдын ичинде 217 кызматкер тартип жаза бириктер болду да бүгүнкү күндө. Ушул баягындай тартип бузгандык үчүн ар кандай кээ бир кызматкерлер жанагындай массалык маалымат каражаттарына чыгып кетип аткан өзүнүн кыймыл аракеттери менен, же болбосо жанагындай массалык маалымат каражатына чыгып кеткен канча бир 9 инспекторго чара колдондук. Андан калганы ушул 217нин калганы ушул 9 ошондой болду. Да бир 10 чакты кызматтан алынып жок, кызматтан алынган учурлар бир факты болду. Өткөн баягы массалык маалымат каражаттарына чыгып акча алды деген баягы маалымат инспекторчу. Бул боюнча биз 2 кызматкерди жумуштан алдык. Андан ары ал кызматкерлерди баягы юридикалык баа берүү үчүн ошол жергиликтүү прокуратура кызматына жөнөттүк да. Калгандары болсо жанагындай ошо видеорегистратор менен көзөмөлдөйт, тартип бузган болсо текшерилип турат. Ошон үчүн кызматкерлер көбүнчө учурларда баягы видео жазылып атат деп туруп анан чара колдонушат да көбүнчө учурда. Ошондой бүгүнкү күндө абдан эле баягы башында ушул аябай катуу болуп, ушундай көп кой берип, ушундай болуп баягы кызматкерлер тартип жазага кириптер болгондон кийин азыр уже кызматкерлер баягы принципиально иштеп болбойт деп баягы эмелер отурат. Бүгүнкү күндө мына азыр жанагындай штрафтарды текшерип, азыр ушул центр мониторинг менен чогуу ИФАКО менен чогуу жана кызматкерлер текшергенде ар бир текшерген маалымат ал жерде болуп турат да. Анан текшерип туруп штраф болуп туруп кой бербеген кызматкерлер боюнча дагы азыр бүгүнкү күндө териштирүү иштери жүргүзүлүп атат. Мына бүгүнкү күндө азыр бүгүн эле азыр ушул жака келердин алдында жетекчилик менен байланыштык. Ушул көп кызматкерлер ушу баягы текшерип, анан баягы айыпына токтотуш жайга токтотпостон кой бербеген фактылар бар деп атат. Ошол боюнча азыр дагы билдирме келсе, анан ал боюнча да иликтөө иштерин жүргүзүп, анан кызматкерлердин тартип жазасы каралат да бул боюнча дагы. Акыркы учурда жанагы кайгоо милициясынын унаалары дагы жол кырсыгына катышып калбадыбы? Ошолордун азыр канчасы кайра катарга кошулду, оңдолуп түзүлүп атабы? Биздики ушул 18 автоунаа жол транспорттук кырсыгына кабылды. Ал жерде 3 факты боюнча биздин кызматкерлер күнөөлүү. Алар өзүнүн тартип жазаларын алды. Бир автоунааны, 2 автоунаа катарга тургузулду. Ошол именно биздин кызматкерлер тарабынан талкаланган жол транспорттук кырсыгына кабылган. Бир автоунаа боюнча азыр ремонт иштери жүрүп атат. Кудай буйрса ушул айдын аягына чейин чыгып калат. Калган 18дин 15и болсо биздин кызматкерлердин ал жерде күнөөсү жок. Бүгүнкү күндө азыр 4 автоунаа ремонтто. Бир автоунаабыз азыр чечилбей турат. Ушул акыркы болгон автоунаа бул жерде азыр тергөө иштери жүргүзүлүп жатат. Биздин кызматкерлер дагы баягы жаракат алган. Автоунааны баягы калыбына келтириш үчүн биз бүгүнкү күндө ошол күнөөлүү тарапты аныкташ керек. Күнөөлүү тарап аныкталган. Эми баягы тергөө иштери жүргүзүлүп атат. Предварительно ошо күнөөлүү деп баягы эме алып атат. Биз азыр ошону сотко бергенге даярдап атабыз. Ошол жыйынтыкты сот чыгарат. Сот жыйынтыгын чыгарат. Биз ошол автоунааны катарга коюш үчүн ал жерге абдан чоң эле мындай айтканда акча каражаттары талап кылынат да. Себеп дегенде автоунаа тоголонуп кеткен да. Сүзүп бул Гагарина менен Баканын кесилишинде болгон. Түн ичинде фарасын киргизип келип, мас айдоочу келип сүзүп автоунаа тоголонуп кетип, биздин бир кызматкердин бел омуртка сынып, берки кызматкер баягы башынан жаракат алып, бир айдай больницада ооруканада жатышты. Автоунаа болсо тоголонуп кеткенге баягы өзүнүн кузов жарабай калган экен. Бүгүнкү күндө ошол экени калыбына келтириш үчүн азыр сотко баягы даярдайлы деп эме кылып атабыз. Бирок тергөө иштери аяктайлы бүгүнкү күндөчү. Экспертизалар баары бүткөн, тергөө иштери жакын күндөрү бүтүп калат. Калган 18дин ошол бүгүнкү күндө ошол жана Алтоодо деп атпайбы, Алтоонун бирөөсү ошол жанакы жараксыз абалда турат. Азыр эми ошол экени калыбына келтириш үчүн иш чара уюштуруп атабыз. Калган 5 азыр күзөттө канча машина бар? Бүгүнкү күндө 163, биздин балансыбызда 163 машина бар да. Ошонун азыр 163 баягы эски машиналарыбыз да бар бизде ал жердечи. Эски машиналардан азыр
мурунку баягы иштебей турган машиналардан 7 машина бар, андан тышкары ошол могур экен 5 машина, жанагы ДТП жол транспорт кырсыгында болгон 5 машина бар, калганын баары тең катарда турат мүмкүн. Элдер айтып атпайбы, машинаны талкалап атышат, бүлдүрүп атышат деп, ошого кандай жооп берет элеңиз? Эми бул жерде өзүнүн дагы спецификасы бар да. Көбүнчөсү баягы биздин кызматкерлер эмнеге мурда атайын автоунаа каражаттары жол транспорт кырсыгында кабылган эмес, азыр кабылып атат депчи. Анан эми биздин кызматкерлер бүгүнкү күндө метод работа башкача. Мурда жөн эле токтоп туруп баягы таяк менен тозуп иштеген болсо, бүгүнкү күндө биздики таяк менен токтойт да, патруль кайгыл кылат. Анан шаардын ичинде автоунаа көп. Ошол эле учурда жанагы 18 фактынын 15 фактысында биздин кызматкерлер күнөөчү токтотпойбуз, аркасынан келип сүзүп алгандар бар, же болбосо капталынан келип баягы мас айдоочу келип сүзүп алган учурлар бар, ошондой да. Эми баягы бул автоунаа постоянно баягы кыймылда жүргөн үчүн шаардын ичинде вызовко барат, жанагындай вызов бергенде эртерээк жетейин деп баягы чыгат, баягы каршы тилкеге чыгып пробка болуп калат, вызов берип калат, эртерээк барыш керек болот, ошондой учурлар болот. Анан ошон үчүн бул баягы эмеге көбүрөөк риск да, көбүрөөк риск автоунаа, биздин кызматтык автоунаа ушул ар дайым кыймылда жүргөндүгү үчүн, шаарда баягы вызовко ар кандай болуп аткан үчүн баягы эмеде риск да болуп, ошон үчүн көбүрөөк. Кечээ да силердин унаага катышты окшойт, жол кырсыгына? Жок, ал биздин унаа эмес. Биздики ушул баягы көбүнчөсү эле айырмасын мигалка болсо эле милиция, мына патрулдук милиция дагыталып калат автоунааны депчи. Биздин айырмачылык, автоунаанын айырмачылыгында караса, алдында жана аркасында 2 полоска турат. Мындайынан полоска, көк полоскалар турат. Бул баягы мисалы үчүн көчөдө кетип баратканда акырын баягы жолдун чекеси менен баягы мигалканы иштетип кетип баратканда аркасынан келаткан айдоочуга аркасына полоска болсо, бул патруль баягы кайгуулдап жүргөн экен деп кеткенде, берки патрулдук башка кызматтык автоунаалардагы аркасында андай полоскалары жок. Капталдарында эле полоска бар, үстүндө мигалкалары бар. Анан ошондой эле жол кыймылынын коопсуздугунун баягы кызматтык автоунааларында кызыл көк полоскалары бар да. Биздики көк эле полоска, мында аркасында, анан астында капотто ошондой полоска бар да. Анан бортовой номерлери бар, биздикине чоң жазылганчы. Борт номерлери бар да, ошон үчүн капталында милициянын кайгыл кызматы деп жазылып турат. Бул жерде күзөт кызматы да бар, алардын да автоунаалары бар, жол кыймылынын коопсуздугунда бар. Анан ошондой эле райондук башка жергиликтүү ички иштер органдарынын кызматтык автоунаалары бар. Аларда деле ошондой эле капталдарында жазуулар бар, көк полоска бар, бирок алардын айырмачылыгы аркасында жанагындай 2 полоска жок да. Сизге чоң рахмат, убактыңызды бөлүп биздин эфирибиздин коногу болуп бергениңизге. Анда эмесе, урматтуу көрөрмандар, ушуну менен биздин акцент берүүсү аягына келип чыкты. Сиздер менен алып барган Адем Турсбеков болдум. Ийинки эфирден көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.